Кыргыз аскерлеринин Казакстанга жөнөп жаткан видеосу. Кыргыз аскерлеринин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тынчтык орнотуу миссиясына катышуу үчүн Казакстанга учуп жаткан видеосу жарыяланды. Белгилүү болгондой, Кант шаарынан Казакстанга 150 аскер жана 19 техника жөнөтүлдү. Аларды ташуу үчүн 2 учак колдонулганы айтылууда. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргыз өлкөсүнүн бейпилдик күчтөрүн ЖКК аркылуу Казакстанга жөнөтүүнү жактырып, андан соң президент аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча жарлыкка кол койду. Эске сала кетсек, Казакстандын шаарларында бир нече күндөн бери нааразычылык акциялары өтүп, ал полиция менен кагылышууга жана тополоңго чейин жетти. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, өкмөт отставкага кетти. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев жана кыздары үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгып кетишти. Бул тууралуу казак басылмалары билдирди. Маалыматка караганда, учурда экс-президенттин агасы Болат Назарбаев гана Казакстанда. Акча төлөнүп, энергетикалык суусундуктар берилгенин айтышты. Шымкентте митингчилер кармалды. Казакстандын Шымкент шаарында массалык башаламандык учурунда демонстранттарга курал жарак берип жатканы видео интернетке жарыяланды. Анда номери белгисиз болгон унаадан митингчилер каражаттарды алып жатканын көрүүгө болот. Бүгүн 7 январга карата тополоң чыккан аймактарда атайын операция жүргүзүлүп, демонстранттар колго түшүрүлүүдө. Алсак, Шымкент шаарында кармалган митингчилер башаламандыкка чыккан үчүн аларга акча төлөнүп, энергетикалык суусундуктар берилгенин айтышкан. Бул туурасында Шымкент шаарынын мэринин орун басары билдирди деп жазат Казак маалымат каражаттары. Азыр чагымчылар кармалып жатат. Аларга акча төлөнүп, энергетикалык суусундуктар берилгенин айтышып, андан кийин өздөрүн башкара албай калышканын айтышууда. Жаштардын мыйзам бузбоосу үчүн ата-энелерди көзөмөлгө алууга чакырабыз деген мэрдин орун басары. Аталган шаарда башаламандыктан улам 60тан ашуун адам жабыркаганы маалымдалган. Кыргыз ыктыярчылары коңшу Казакстанга азык-түлүк түрүндө жардам жөнөтүштү. Кыргыз өлкөсүнүн ыктыярчылары Казакстанга гуманитардык жардам чогултуп жиберишти. Бул туурасында активисттердин бири видео жарыялады. Биздин саясатчылар гуманитардык жардам деген сөздү ким көбүрөөк айтат деп жарашып жатканда, биз кыргыз жаштары гуманитардык жардамды жүктөй баштадык. Эртең менен Казакстанга жөнөйбүз. Бары жакшы болот, деди ал. Казакстанга нан жана сүт азыктары түрүндө төмөнкүлөр жөнөтүлдү. 15 000 бүлкү нан, 15 000 литр сүт, 5 000 литр айран. Всем ассаламу алейкум. Все мы, наверное, видим, что происходит. Пока наши политики соревнуются в том, кто больше скажет слово «гумпомощь», мы, молодежь Кыргызстана, уже начали загружать гуманитарную помощь на грузовики. Кудайым буюрса, эртең менен жолго чыгабыз. Жолго чыгып, Алматага өзүбүздүн оордош казак бир туугандарыбызга жардам алып бергенге азыр кызмат кылып жүрөбүз. Кудайым буюрса, баары жакшы болот. Өзүбүздүн болсо кыргыз жарандарыбыздын да акыбалын билип келебиз деп буюрса жолго чыгып атабыз. Айыга элегимде ооруканадан чыгууга туура келди. Ташиев билдирүү жазды. Өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазды. Анда коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу айыга электе ооруканадан чыгууга туура келгени айтылат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү кырдаал боюнча тактап коеюн. Бул кыйроону карап жүрөгүм ооруп жатат. Биз муну башыбыздан өткөрдүк. Карапайым калктын деструктивдүү элементтери тарабынан талап тоноого жана киши өлтүрүүгө, бизнести тоноого кантип жол беребиз? Унчукпай четте карап туруп, баары тынчып, өздөрү чечет деп четте карап турсак, биз ким болобуз? Азыр жарандардын көпчүлүгү тынчтыкты каалап, боордош өлкө жардам сурап жатса, биздин четте турганыбыз туура эмес. Биз аймактагы тынчтык жана туруктуулук үчүн. Мен өз өлкөмдүн бардык жарандарын түшүнөм. Баарыбыз тынчсызданып жатабыз. Мени баары туура түшүнөт деп ишенем. Мен да адаммын, абдан тынчсызданып жатам. Бирок азыркы тапта тез жана натыйжалуу аракеттерди жасашыбыз керек. Өлкө үчүн өтө маанилүү маселени чечүүгө байланыштуу ооруканадан толук айыга элегимде чыгууга туура келди.
ооруп калганыма кечирим сурайм, рахмат деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, бүгүн 7 январда кыргыз аскерлери Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тынчтык орнотуу миссиясына катышуу үчүн Казакстанга учуп кетишти. Белгилүү болгондой, Кант шаарынан Казакстанга 150 аскер жана 19 техника жөнөтүлдү. Жогорку кеңеш Кыргыз өлкөсүнүн бейпилдик күчтөрүн ЖКК аркылуу Казакстанга жөнөтүүнү жактырып, андан соң президент аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча жарлыкка кол койду. Я прошу братский народ киргизов, многие киргизы приехали, тоже мародерствуют в Алмате. Остановите тех бандитов, тварей конченых, которые, пользуясь этой бедой, заезжают в Казахстан и начинают грабить наши магазины, наши... Дики Арман Кайман аты менен таанылган криминалдык авторитет Арман Жумагелдиев кыргызстандыктарды Алматы шаарындагы талап тоноочулукка айыптады. Жумагелдиев соц тармактагы баракчасындагы түз эфирден видео тасма соц тармактарга тарады. Кадрларда ал көп кыргыздар Алматыдагы дүкөндөрдү тоноп жатканын айткан. Ал кыргыз элин анын айтымында кыйынчылыктан пайдаланып, кылмышка барган мекендештерди токтотууга чакырды. Буга чейин Жумагелдиев өзүнүн ачуу сөздөрүнөн улам митингчилер менен жаңжалдашып, мушташ учурунда жаракат алган. Кийинчерээк Крим авторитет социалдык тармактагы баракчасына видео жарыялап, анда болуп жаткан окуяларга чагымчыларды айыптап, казакстандыктарды чагымдарга алдырбоого чакырган. Бүгүн 7 январда уюшкан кылмыштуу топтун Дики Арман жана башка бир нече мүчөлөрү кармалды. Казакстандын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, алардан ар кандай маркадагы жана калибрдеги 4 тапанча, октарлар, учтуу куралдар жана бронетранспортерлор алынган. Бүгүн 7 январ күнү Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Көтөрмө айылында байчечекей гүлүн ачты. Бул тууралуу айыл тургуну Жоробек Асанов билдирди. Анын айтымында кыш мезгилинин 2 айынын башында байчечекей гүлүн ачканын көрүп, өзү да таң калган. Айылдын четинде жашайм. Уйларды талага суугайдап, кайра кайтып келе жатам. Айылга жакын жерде эле байчечекей гүлүн ачып чыкканын көрүп таң калдым. Кыштын шилдесинде байчечекей чыкканы үй бүлөмдү да, элди да таң калтырды. Негизи талаада гүлдөгөн байчечекейлердин көбүн көрдүм, деди ал. Булак турмуш кежи. Ассаламу алейкум. Бүгүн 2022 жылдын 7 январы. Мына уйларды сууга айдап кетип атып, мындай байчечектин чыкканына көзүм түшүп калды, туугандар. Бул каер десеңиздер, Кадамжай районунун Көтөрмө айылы. Бүгүн 7 январда Бишкек Ош жолунун 408 чакырымында Каракөл шаарына жакын оор жүк ташуучу унаа кулап жолду жаап калды. Бул тууралуу көөлөр билдиришти. Маалыматка караганда 3 сааттай жол жабылып, 200дөй унаа күтүп калган. Жалал-Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнөн алынган маалыматка караганда, бүгүн Бишкек тараптан Ошту көздөй келе жаткан оор жүк ташуучу унаа кырсыкка кабылган. Бактыга жараша жабыркагандар жок. Бишкек тараптан келе жаткан оор жүк ташуучу унаада дөңгөлөктөр болгон. Унаанын айдоочусу башкарууну жоготуп, унаа кулап, жолду жаап калган. Атайын кран жөнөтүлүп, жолду ачкыча 3 сааттай каттам токтоду. Жалал-Абадтан 150дөй, Бишкек тараптан 100дөй унаа туруп калды. Кырсык 10:00 чамасында болсо саат 13:00дө Бишкек Ош жолу толук ачылды деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаровдун атынан турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдарына жардам көрсөтүлдү. Бүгүн 7 январда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдарына жардам көрсөтүлдү. Алсак республиканын бардык аймактарынан ата-энелеринин балдарын мектепте багууга жана окутууга каржылык мүмкүнчүлүгү жок 201 бала зарыл кийим-кечи, мектеп формасы жана окуу куралдары менен камсыздалды. Ар бир мектеп окуучусу рюкзак, костюм, шым же юбка, свиттер, көйнөк, футболка, куртка, өтүк, шарф, мээлей, баш кийим, өнүктүрүүчү окуу китептери жана кеңсе буюмдарын алышат. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын өкүлдөрү жана башкалары катышты.
Президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн 201 баласына жардам көрсөтүү үчүн мамлекет башчынын резервдик фондунан 5 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүнгөн. Белгилей кетсек, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын башчылары президенттин атынан балдарга белектерди өз убагында жеткирүү жана тапшырууга жооптуу болушат.